Ассаламу алейкум, қасиетті қырғызстандықтар. Қасиетті деп айтқаныма өзім қуанам. Себебі қасиетті деп әрбір жақсы учурларда жақсы сөздермен ғана айту керек. Қасиетті деп айтып жүріп, азыр саясатчылардың бары қайрылғанда қасиетті қырғызстандықтар деп қалған. Жақсы сөз әрдайым жаңаша берсін, артымызға келіп, шул жақсы сөздің арқасында жашағанды нәсіп еткен болсын. Бүгін мен сіздерге қайрылуымның себебі кечеки өткөн шайлоолор. Шайлоо бүтті. Азамат шайланды. Бұл шайлануу кыргыз элинин бактысына болдубу, же шоруна болдубу, аны мезгил көрсөтөт. Тарыхтар азак. Жакын арада биздин тандоо туура болдубу, же кайрадан жаңылыштыкпы, аны аман болсок көрөбүз. Кеп башкада. Кеп шайлоо кандай өттү? Кандай ыкмалар менен өткөрдүк? Мыйзам бузуулар, конституциялык мыйзамдарды бузуулар, булардын баарын четке коелу. Башында мен айткам, биз атаандашпыз, бирок бири-бирибизге эч качан душман эмеспиз. Өлкөбүз бир, жерибиз бир, элибиз бир. Демек тагдырыбыз бир. Басаар жолубуз да бир. Эмне болсо ошол болсун. Көтөрүшөт. Алдыбызда эмне бар? Биз ар бирибиз өзүбүз кылчайып карап, өзүбүздүн баскан жолубузга, өзүбүздүн кабыл алган чечимибизге баа бере турган күндөр алдыда. Мына ушундай эбегейсиз чоң күрөш болгондо, напси менен каршы күрөш болгондо, шайтандын азгырыктарына каршы күрөш болгондо, адалдык менен арамдык, тазалык менен караңгылык күрөшүп турган мезгилде үмүт отуңуздарды өчүрбөстөн бизге эбегейсиз чоң колдоо көрсөттүңүздөр. Мен ошол көрсөткөн колдооңуздар үчүн сиздерге баш ийип таазим этип, терең ыраазычылык билдирүү максатында чыгып турам. Үмүтүбүз бар. Эртеби кечпи баары бир чындык өзүнүн ордун алат. Мына 17-жылкы президенттик шайлоо өткөндө да, 11-жылкы президенттик шайлоо өткөндө да мага сунуш бергенсиздер. Баардык нерсени таштап, кол кабыш кылып, жардамдашып, чогуу иштешкенге аракет кылсаңыз болот деп. Бирок тарых көрсөттү, биздин кабыл алган чечимибиз туура болду. Биз арам иштерге аралашкан жокпуз. Биз жаман иштерге кадам шилтеген жокпуз. Биз Кыргызстандын зыянына иштеп аткан долбоорлорго аралашкан жокпуз. Ошондуктан дагы бир жолу баса берем деп айтам. Ким президент болушу маанилүү эмес. А президенттин кандай кадамдарды шилтейт, кандай иштерди аткарат, кандай жол менен басат, бул өтө маанилүү. Эң негизги максатыбыз биз тазалык, мыйзамдуулук. Ушул жолубуздан тайбайбыз. Бул жолдон кайтпайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир жолу сиздерге колдооңуздар үчүн, ишенимиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирип, мен барбай калган айылдарда, барбай калган райондордо дагы тикеңерден тике туруп, эч кандай акча каражат дебей, өз келечегибиз, балдарыбыздын келечеги, өз тагдырыбыз үчүн деп күрөшкөн сиздер баатырсыздар. Биз жеңилдик деп ойлобоңуздар. Ким жеңди? Ким жеңилди? Анын баасын тарых берет, мезгил берет. Кээ бир жеңилүүлөр жеңгенге караганда кымбатыраак болот. Сиздин, биздин жеңишибиз ошондой жеңиштерден болсун. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, рахмат айтып, майтарылгыс эркиңиздерге таазим кылып, адилеттик үчүн, тазалык үчүн, мыйзамдуулук үчүн күрөшүңүздөрдө ар дайым жараткан жар болсун деп, элибиз аман, жерибиз бүтүн, тойлордо, жакшылыктарда, жакшы күндөрдө жолугушкан күндөрүбүздү жараткан насип кылып, эч качан кармашкан колубуз, баскан жолубуз эки ача болуп, эки айры болбосун. Биздин күчүбүз дайым чогуу жүргөнүбүздө. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык бар болуңуздар.